дагы бир маанилүү маалымат жалпы республикалык тесттин ушу каттоо төлөмү боюнча. Эгерде сиздер эсиңерде болсо, буга чейинки 3 жылда, ар бир 3 жылга конкурс жарыяланып атат. Ар бир 3 жылга биз ушул конкурстан өтүп аткандыктан бир сумма аныкталат. Буга чейинки 3 жылда 370 сом болчу каттоо төлөмүнүн наркы. Азыркы учурда сиздер билип жатасыздар кандай баалар жогорулады. Бул жогорулоо албетте жалпы республикалык тестти өткөрүү боюнча дагы бир аз таасирин тийгизди. Анткени эгерде мурда 370 сомдун ичине ошо тестти өткөрүү мүмкүн болсо, азыркы учурда баалардын кымбатташы менен бул мүмкүн эмес болуп калды. Ошондуктан колдон келишинче эсептеп чыгып, өтө көтөрбөйлү деп айрым бир бөлүктөрдө, айрым кандай десек, сфераларда жогорулоо 50-70% чейин болгон учурлар бар экен да. Анткени бул жерде жанагы жаңы налогтордун киргизилиши дагы таасир этип атат. Бирок ошого карабастан өтө көп жогорулатпай 370 сомго 100 сом кошуп 470 сом болуп суммасы аныкталып атат. Бул эмнени түшүндүрөт? 470 сом демек ушул келерки 3 жылда сумма өзгөрбөйт. Ушул эле бойдон калат ар бир тест үчүн.